Menin oyun boyunca bu Askar Akayev buga чейин эле келиш керек болчу. Ал кишиге каршы кылмыш козголуп, жалгыз соттолгон эмес. Экинчиден көп жыл баягы Кыргызстандан сырт жүрдү. Кандайдыр бир деңгээлде жазасын алгандай эле болду. Ошондуктан ал кишинин келгенине буга чейин тоскоол кылбаш керек болчу. Ошондо ал азыр мурунку кылган кылмыштарына жооп берди дейбиз. Биз баягы мыйзамды сыйлашыбыз керек да, бардык нерсе мыйзам менен болуш керек. Мыйзамды мөөнөт сотто кылмыштуулуктун мөөнөтү өтүп кетти да бул боюнча. Ошондуктан бул жерде баягы мыйзам арткы күчкө ээ эмес деп коет. Ошондуктан баягы укуктук негизи жок бул кишини соттогонго. Бирок бул кишини кабыл алып, шаардана кылып, баатырды тосуп алгандай кылып, аны президент кабыл алганы бул туура эмес. Ал кишинин моралдык да укугу жок. Эң биринчи кезекте бул Кыргызстандын кызыкчылыгын бир эле кумтөр боюнча эмес. Бул киши үзөң укуш, чек ара маселесинде. Анан баягы бийликти узурпациялап алуу, бүтүндөй бийликти үй бүлөсү менен башкарууга жол берүүсү. Коррупция эң биринчи Акаевдин кезинде башталган. Ошонун баарына жоопкер киши. Сот соттогон жок буну. Бирок мен ачык айтам, бул кылмышкер. Bunun moralдык укугу да жок, келип кыргызга акыл үйрөтүп, мына мен алтынды баштагам, кандайдыр бир кемчилик кетип калды деп атпайбы? Бул 1000 жылда бир жаралчу кылмыш. Бул чыккынчылык деп айтсак болот. Сиз айтып атпайсызбы, кылмышкер, бирок багы жоопкерчилик азыр. Мындай эле, булар кылмышкерлер мамлекет бийлик колунда турганда өздөрүнүн кылмышын жашырыш үчүн ошого айтам мыйзам кабыл алган. Мынча жылдан кийин коррупцияга каршы кылмыштар жоюлат, мөөнөт өтүп кетет. Деп атайын алдынан жасашкан. Бирок биз баягы мыйзамды сыйлаган, укуктук негизде аракет кылган бийлик саясатчы катары бизге мыйзамдык подход болуш керек да. Ошондуктан баягы мыйзам менен жазалай турган мөөнөт өтүп кеткенден кийин биз жазалай албайбыз. Баягы иллюстрация деп атпайбызбы? Иллюстрация деген ошондой. Мыйзам жазала кылмышкер. Бирок мыйзам жазалаганга жол бербеген учурда иллюстрация жасалат. Ошол мыйзамды утпайсызбы? Мыйзам ошо Акаевдин убагындагы мыйзам болчу. Азыркы мыйзам менен каралабы же ошол мыйзам менен каралабы? Эми азыр коррупцияга жаңы мыйзам боюнча мөөнөт өтүп кетти деген жок, мөөнөтсүз да. Бирок мыйзам артка иштебейт. Ошол учурдагы мыйзам артка иштебейт. Ошондуктан биз мыйзамдык мамиле болуш керек да, баягы бул түшүнүк болбош керек. Укуктук негиз деген болуш керек, мыйзам иштеш деген болуш керек. Ошол негизди алганда Акаевди бүгүн жоопкерчиликке тартканга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Экинчиси, бул баягы иллюстрация деген сөздөр ошондон келип чыккан. Мыйзам аракетине жатпай калган учурда кылмышкер экени анык экендиги, коомго өтө чоң мамлекетке зыян келтиргенин эске алуу менен иллюстрация мыйзамдар ошон үчүн кабыл алынат. 5 жылга, 10 жылга баягы мамлекеттик саясатка, мамлекетти башкарууга аралашпасын дегендейчи. Ошондуктан баягы биз мыйзам менен мамиле кылыш керек. Бул киши менен 16 жылда келдим деп атпайбы? Эң оор кылмыштар 15 жылда мөөнөтү бүтөт. Бул киши ошолорду эске алып бүгүн келип атат. Кеп биздин коомчулук, ал кишилердин жактоочулары бар, алардын учурунда майлуу сүттү жерде отургандар бар. Ошолор бүгүнкү күндө кандайдыр бир деңгээлде ажиотаж кылып, сенсация кылып, ошо Акаевди кабыл алууну дүңгүрөткөнгө аракет кылып атышат. Менин оюмча коомчулук жакшы кабыл алган жок. Мен деле социалдык сеттерди карап атам. Канчалык аракет кылганы менен коомчулук жакшы кабыл алган жок. Себеби көз каранды эмес, Кыргыз тарыхында бул жөнөкөй гражданин эмес. Биринчи Кыргызстандын биринчи президенти катары эбегейсиз чоң биздин мамлекетке зыян алып келген. Мына ошол киши баштаган проблемалар бүгүнкү күндө чечилбей жатат. Өзгөчө кумтөр маселеси. Экинчи жагы бар бул кумтөр боюнча. Кумтөр Акаевдин учурунда башталган коррупциялык схемалар. Бул Бакиев учурунда мыйзамдаштырып берилген, дагы өзгөртүлгөн. Анда Бакиевди алып келиш керек. Бакиев өзү келбесе аны күч менен алып келиш керек. Бакиев бул соттолгон. Bundan ayırmacılığı Bakı sottolgan. Kebir aytıp atpayбы? Bakı келгенге болбой 87 баланын өлүмүнө аттырганды. Ооба. Анда алып келип бул жерде аны жаза менен өткөрүш керек биздин түрмөлөрдө. Экинчиден, бул киши да аттырган. Үзөңү куш, кумтөрдөн башка
Aksı okuyasında elde attırganga men tereň işinin tikeden tike uşul kişinin körsetmesi yok, anda iş bolmak emez. Bul jerde Bakiyevdin, bundan keyinki biliktin bayagı aykölдүгү bolup bul kişi sottolbay kaldı. Ошондуктан men aytat elem, bul коомчулукка da kayrylat elem. Акаевди баягы актап, аны даңазалоонун кереги жок. Бул баягы шерменде нерсени кайра актап тазалоого барабар келет. Ошондуктан баягы кийинки муунга тарых үчүн дагы бул кишинин моралдык эл алдына чыгып, моралдык кандайдыр бир ырахат алуусуна мүмкүнчүлүк берилбеш керек. Bir cumadan gidelim, şunu geçeriz, sizin bayıktan Askar Akayev niye Kırgızстанга kalışınca gelip yaşayabiliyor? Bir cumadan keyin getse, anda bul biylиктин şermende болгондугу болуп эсептелет. Себеби бул бир эле Кумтөр эмес, Акаев келип калгандан кийин Аксы окуясын боюнча да кайра тергеш керек. Мөөнөт өтүп кеткендигине карабастан текшерип, ким атты деген, ким атты деп команда берди деген суроо жоопсуз калды да. Ошол суроого элибиз жооп алыш керек. Экинчиден, ошондо 7 киши өлгөн. 30дан ашык киши жарадар болгон. Ошолордун тууган уруу күйүп калды да. Ошолордун дагы суроолоруна жооп алыныш керек. Ушул жагын эске алышыбыз керек. Мына ал жөнүндө бир ойлонуп койбойт. Bir siyasatçı jaktоочусу Аксы окуясында Атамбаевдин күнү өтүү жөнүндө эскергиси келбейт. Же бул бийлик да эскергиси келбейт. Мен бул айтайын дегеним, бийликтин дагы Аксы окуясынын да курман болгондордун баягы алардын элесин, алардын арбагын маскаралагандыгга барабар деп ойлойм. Менин оюмча бүгүнкү бийлик Кумтөр боюнча банкрот акыбалга туура жетип калышты. Кумтөрдү иштөө өтө начарлап кетти, алтын казы азайып кетти, аны жашырып атышат. Ошого карабай бул ачыкка чыгып атат. Эл аралык соттордо утулушат булар. Улутташтыруу деген эмнегедир бара алышпай атат. Ошондуктан Акаев ушул жерде буларга жардамчы катары келди. Акаев менин оюмча бул ошол канадалык аферисттер тарапта деп ойлойм да. Ошолордун өкүлү болуп келди. Ошолордун өкүлү болуп келип, буларды малак алып сотто утуласыңар. Бияк шерменде болосуңар, кенди иштете албайсыңар. Ошондуктан 4 миллиард сурабагыла, биз 1 миллиард же 1 миллиардтан көбүрөөк жазыраак акча берели дагы, алар иштей берсин. Bir kelişime keleli de буларды сөзгө тартканы келди. Бул бийликте кошо кызыктар экен, ошон үчүн бул кишини чакырды деп мен ошентип ошондой ойдомун. Эми бул жакынкы 1 жума 10 күндө бул ачыкка чыгат, ашып барса 1 айда. Анан көпчүлүк Курманбек Бакиевдин келишине болгон даярдык, элдин аң сезимин даярдап жатат деген ойлорду айтты. Эми чындыгында мындай логикалык ой жүгүрсөкчү, логикалык ой жүгүрсөк, сөзсүз түрдө бул Курманбек Салиевичтин баягы А дегенден кийин Б деш керек да. Бул киши келгенден кийин жана мен айтып өттүм, Курманбек Салиевич келиш керек. Ал кандай эмеде келет? Сапатта келет. Кылмышкер катары келеби, кармап келеби, өз ыктыяры менен келеби, Акаевге окшоп баягы даңазалап тосуп алышабы? Аэропорттон эскорттор менен тосуп атпайбы? Ошондой кылып тосуп алабы? Бул башка кеп. Бирок Акаевден кийин Бакиев келгенге жол ачылды деп айтсак болот. Анан Акаевдин келишиде ушул Кумтөр иштерине аралашып жатканда орус бийлигинин дагы мындай кызыкчылыгы барбы? Сөзсүз түрдө мен ойлойм, орус бийлигинин кызыкчылыгы бар. Себеби Кумтөрдү баягы сырткы башкарып киргизгенден баштап орустун Путиндин эң жакын миллиардер досу учуп келбедиби? Андан кийин бир топ журналисттер келип Кумтөргө барышпадыбы? Алар бүгүнкү бийликти мактап, мына туура кылды, чыныгы элдин мамлекеттик кызыкчылыгын көздөп атат деп бийликти мактай баштабадыбы? Бул жерде кандайдыр бир сөз бар. Менин оюмча канадалыктардан алып, международный аферисттерден алып, экинчи аферисттерге Кумтөрдү бере салабы деген дагы менде коркунучтар бар.